Assalamu алейкум достор. Мына кечеден бери уйку жок. Уйку жок дегенде баягы жаш кесибизде кыздарды эстеп алып уктабай калчу элек. Азыр эркектердин кыз болуп кеткенин көрүп алып уйку качты бизде. Кече күнү каякта бир коом эмне болуп баратат, өзүңө өзүң сурай берип алып, келечегиң, балдарыңдын келечегинин, урпактарынан корко турган заман болуп калды. Кече көрдүңүздөр, ночной клубтан жанагы бачабастар деп айтабыз, же жана көгүштөр деп коебуз. Эркек эле жигиттер төштөрүн чыгарып алып кыз болуп алган экен, ойдо жок, түшкө кирбеген нерселер болуп атат. Буга мен ушул байкашыма караганда жана эмпонор кайдан пайда болду билбейм, бул бачабастардан мурда эмпо пайда болдубу, же биринчи эмпо болуп анан бачабастар пайда болду. Кыскасы экөөнүн тең тамыры бир экен да, бир тууган экен булар. Ушу Кыргызстандын ичинде эмпо дегендер келип алып, аялдардын укугун коргойбуз деген бир шылтоо менен көчөгө жана ошол гал боюнан баштап трансвестит, бир балекет деген бизде аты өмүр укпаган нерселердин баарын көчөгө алып чыгып алып, эркек аял болуп, аял эркек болуп, аял менен аял үйлөнөт болуп, эркек менен эркек үйлөнөт деп Кудай сакта. Ушунчалык динге да туура келбеген, деги эле адам баласынан бир жиркеничтүү боло турган нерселер пайда боло баштады. Бир туугандар, мындай нерсе болбойт. Бул биздин балдарыбыздын келечеги. Биздин өзүбүздүн кыргыз элинин өзүнчө жакшынакай каада салтуу, үрп адаты, маданияты бар. Биздин маданиятты башка жактар үйрөнүш керек. Анан кийин башка жактын маданиятын алып келип, алардын кийим кечегин чечиндирип алып, анан биздин Тетик Апарайтиев атындагы музейдин ичине алып барып, ич кийимдерди илип алып, анан терезесине илип алып, андай окуяларды көрүп көрмөксөн болгондун өзү ошого качкан болуп эсептелинет мусулманчылыкта. Туура эмес. Келгиле бир туугандар, ойгонолу, кичине ойлонолу.